Кезек эми 11 каналынын өздүк серебинде жогоруда сөз болгондой Айыл чарба министрлигинин жыл башынан бери жасалгандар боюнча отчет берди. Эске салсак, Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүнүн 25%-ын айыл чарбасы түзөт жана жалпы элдин 67%-ы айыл жергесинде жашайт. Андыктан бул тармактын мааниси чоң. Бүгүн Айыл чарба министрлиги жасалып жаткан иштер жана бир катар ийгиликтер менен мактанса да, тармакта көйгөйлөр арбын жана ал Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенин жакшырбай эле кайра көбөйгөндөй. Булар туурасында кенен баяндамачыбыз Эленора Сагындык кызы биз менен байланышта. Ушул Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирер алдында өкмөт тарабынан дыйкандарга бир топ убадалар берилген болчу. Ал убадаларда эми Кыргызстан 180 миллион калкы бар рынокко, базарга мүмкүнчүлүк ачып атат. Дыйкандар өз продукцияларын эми кенен чоң көлөмдө экспорттой алат, пайдага маарыйт деген убадалар, ишендирүүлөр болгон. Бирок бүгүнкү күнгө бул убадалардын канчасы ишке ашты айтуу кыйын болуп турат. Себеп дегенде соңку 1-1,5 жылдагы ушул жыйынтыктарды эске алсак, кыргыз дыйкандарынын кирешесинин дагы чыгашасы көп болгонсуп турат. Тизмектей кетсем, былтыр өзүңүздөр билесиздер, Ысык көл нарындагы дыйкандар ашыра картошка айдап алышып, аны ушу кышында жана эрте жазда өткөрө албай кыйналышты. Картошканын баасы 3-4 сомго түштү жана ушул багадагы өтпөй турду. Бул жерде дагы бир нерсени белгилеп кетиш керек. Быйыл Казакстан ушул Кыргызстандан барган картошкага тыюу салды. Алардын келтирген жүйөсү бул ушул Кыргызстандан барган картошкалар менен жер кыртышын буза турган ушу нематод деген курттар кошо келет жана ал казак жерин бузат, кыртышты бузат деп тыюу салып коюшту. Ушул күнү бүгүнгө чейин бул маселеде ушул өкмөт аралык сүйлөшүүлөр болуп атат жана чекит коюлар элек. Мындан тышкары дагы былтыр быйыл түштүк жергесиндеги деп коелук Баткен, Жалал-Абад жана Ош облустундагы дыйкандар массалап пияз эгип алышып, пияздарын дагы өткөрө албай кыйналышты. Ошондой эле жаңылыктардан да чыгып жатты. Быйыл ушул түштүк жергесинен Россияга барган күрүчтө ГМО табылып, ал дагы Россиянын аймагына киргизилген жок. Кыскачалап айтканда, ушул Евразиялык экономикалык биримдикке киргени дыйкандардын чыгашасы көп болду. Бул жерде дагы бир белгилеп койчу нерсе, айыл чарбачылыгы бул жана гана дыйканчылык менен чектелбейт. Малчыларды, мал чарбачылыгын, фермерлерди дагы эске алалык. Кыргызстандагы эпизоотиялык абал анча эмес болгондуктан ушу күнү бүгүнгө чейин кыргыз дыйкандары сыртка, ошол эле Евразиялык экономикалык аймакка керектүү деңгээлде чоң көлөмдө эт жана сүт продукцияларын экспорттой албайт. Кечээ Айыл чарба министрлиги быйыл түшүм жылдагыдан мол болот. Бүгүнкү күндө дан эгиндердин 20% жыйналып калды. Ийгиликтер жаман эмес деди. Демек быйыл азык-түлүк коопсуздук алкагында сырттан будай, ун ташыбайт экенбиз да. Ооба, кечээ бүгүн ушул Айыл чарба министрлиги маалымат жыйынын уюштуруп атат. Катар менен ал маалымат жыйынында быйыл түшүмдүүлүк абдан жакшы болгонун белгилеп жатышат. Ушул күнү бүгүнкү дан эгиндердин 20% жыйналып алды деп атат. Сан боюнча дагы улантып айта турган болсок, бул 140 миң тоннага жакын буудай, арпа жыйналды делип жатат. Бирок эми быйыл ушул биз сырттан буудайды экспорттобойбуз дегенге жатпайт. Себеби өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан өзүнүн муктаждыктарын ушу ички керектүүлөрүн өзү жаба албайт. Жыл сайын ушул Казакстан жана Россиядан 350-500 миң тоннага чейин буудай ун экспорттоп келет. Негизи эле өлкөдөгү агрардык саясатка сын айткандар көп, ошолор туурасында айта кетсеңиз. Ооба, ушул Айыл чарба министрлигине карата сындоолор абдан көп. Сындоолор боюнча тактап азыр бир аздан кийин айта кетем, бирок ага чейин ушул Айыл чарба министрлигине байланыштуу өкмөттүн саясаты кандай бир аз токтоло кетсем, ошол өлкөнү өнүктүрүү боюнча 2017 жылга чейин кабыл алган стратегияда ушул тармакка байланыштуу дагы жерлер бар. Жана ага ылайык ушул Кыргызстан 2017 жылга чейин бери дегенде 50 миң гектар жаңы сугат жерлерди өздөштүрүшү керек болчу. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда көп аймактарда суу маселеси абдан курч. Жана ушул сугат жерлерди өздөштүрүү менен 80 чарбачылык, дыйкан чарбачылыгы жана 200 миңден ашык ушул адамдар ушул суу менен камсыздалып калышы керек болчу. Бирок бүгүнкү күнгө ушул коюлган пландын канчасы аткарылды, Айыл чарба министрлигинен так маалыматтар болгон жок, айтуу кыйын. Ушул бүгүнкү күнү Айыл чарба министрлиги көп эксперттердин, ушу агрардык жааттагы эксперттердин пикирлери боюнча жалаң гана өкмөттүн баягы дыйкандарга бере турган насыялары же болбосо техникаларды сатуу боюнча, лизингдин талаптары боюнча маалыматтарды берүү менен гана
чектелип калып жатат. Бирок ошол эле убакта дыйкандарга алдын ала кеңеш берүү, рынокто изилдөө ушул жагы бир аз аксап жатат деген ойлор болууда.